Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалардын катталуучулары. Амансыздар туугандар, ден соолуктар жакшыбы? KG House чайханасы Куда кааласа туугандар кызматта. Иншалла. Мен биринчи машиналардын парковкасы боюнча сүйлөйүн. Мо турган парковкалар көргөзүп койгун. Булардын бардыгы туугандар платный. Эгер бесплатный барбы жокпу дегендерге, мо жамбашы 2 маңдайы кеңири 400-500 машинага чейин батчу место бар. Аркалары жамбашы кеңири туугандар. Анан пешком келе тургандар кандай кылып келет? Профсоюзный метросунун 6-выходунан тура басканда 2 домдон кийин чоң жол болот. Мына көрүп тургандар трамвай жолу. Ошол жерден эле солго басып 2-чи дом мына туугандар. Туугандар эстеп калалык. Мен адрестен айтып коеюнчу. Окуп берейин мен. Улица Крыжановского 4 корпус 1. Мен жазып эле коеюн туугандар. Комментарияга жазып ийбейлик. Эң оңой жазып койгонум. Кирип бир обзор кылып берейин. Көргөзөйүн нелери бар, нелери жок. Туугандар, киргенде эле ушул кыз тосулат. Саламатсыңарбы? Саламатсыздар, куш келипсиздер, келиңиздер. Канча болду ашылганыңыздарга? 3-4 ай болуп калды мен ашылганыбызга. Атыңар ким? Атыбыз Бема. Кандай? Бема. Бема. Ичини бир көргөзөлүк. Ооба, келиңиздер, кириңиздер. Муну жакшы кылыпсыздар да. Жаш балдар көп келет, семейный адамдар көп келет. Бизге ошончон буну атайын алып койгонбуз, жаш балдарга деп ыңгайлуу болсун деп. Өтө жакшы. Өтө жакшы. Бул жак биздин бар. Бул жерден чайлар берилет. Бул кыргыздын сусундуктары, шородан, шербет, курут бар, кола, фанта, бардыгы биздин Кыргызстандан келген. Кыргызстандан келген. Ооба, бардыгы биздин. Экинчи этаж. Бул жерде бизде 4 место бар, 4 стол бар. 4төн адам батат. Бул жака обычно адамдар келгенде бизде понедельниктен баштап 5-күнгө чейин ланчтар болот. Ошондо 4төн адам келет, 5тен 6дан адам келгенде бул жакка бемарал батат бизде. Месталар ыңгайлуу жайгашылган. Өтө жакшы, мындай компактный. Жасалгалары жакшы. Эң удобный болгон нерсе мына жерде бар. Бул жерде 8 адам батат. Көбүнчө бизде кыргыздар таксисттер келет, 8ден 6дан адам болуп келишет. Ошондо бул жакка удобный, эси отурабыз десе, бул жакта дагы месталар жайгашылган. Эң удобный бул биздин 1-чи этаж, бул 2-чи этаж. Бизде еще подвал бар. Подвал бизде ушул жактан киресиздер, киргенде эле бул жакка түшүп кетесиздер. Ылдыйга түшкөндө эле туугандар биринчи эле мо гүлдү коюп атайын. Сүрөткө түшсүн ушул жерде каласа туалеттен чыгып көрүнөбү, эмне кылат? Бияқта намазханасы бар екен, туғандар. Намазханасы бар екен. Бияқта өзінше кабиналар. Көргөзгөн ичини бир кабинаға бир 15 адам батат окшойт, а? 18-20 адам. Жүрө жолдош кеңирип бака-шака бирөөгө калакат беремин, сөгүнүп коюмун, жандагылар эмне деген тема жок экен, жабылат экен бияк сразу. 15-20 адам келип кеңири ашыңарды, көшүңөрдү жеп, наркы эркиңерди өткүзсөңүздөр болот. Кеңири. О нарактарынан көргөзөлүкчү бир. Ого, биягы тойхана ғой. Жагы бизде чоң зал. Канча адамга чейин батат? 70 адамга чейин. 70 адам. Көбөйтсө 80 адамга чейин стол кылып бере алабыз. Как раз жана чаккан тойлор, шо той, Куран окутуу, сөйкө салуу, жанагы чаккан мини тойлор болуп атат азыр. Московский биягы. Как раз нерге ызычууну коюп, өзүңөрчө даңгырдың кылсаңар да болот экен. Ямахабыз бар, колонкаларыбыз бар. Атайын тойлорго деп барын орнотулган. Кара креслого, диванга отурам десеңиз, карасы бар экен, агы десе, агы. Калаганыга туугандар, калаганыга. Графиктер кандай жумуш? График понедельниктен баштап 5-күн пятницага чейин 10дон 12ге чейин иштейбиз кечки саат. Пятница, суббота, воскресенье 10дон 5ге таңкамал 5ге чейин иштейбиз. Пока временно да бул эми, постоянный мындай болбойт да, Куда каласа көрүшсөк да утура 24 саат иштейбиз. Жакшы. Бизде айта кетчү еще кальян дагы жасайбыз. Охо. Бул жакта атайын кальянный место бар, кальян дагы жасап беребиз. Өтө жакшы. Мини той нарковеркиге заранее чалыш керек, кандай кылат? Ооба, 1 күн башта, 2 күн башта же бир жума башта чалып айтасыздар. Заранее чалсаңыздар, биз бул жактан даярдап баарын коебуз. Кой сойдуруп жесе кандай болот? Болот. Боло берет. Баары болот. Койду союп алып келет? Ооба. Пиширип бересиздер. Пиширип беребиз. Көбү сурайт да, кой союп жесе болобу экен. Кой союп алып келсе, биз обязательно пиширип беребиз. Курдак десе курдак, аш десе аш кылып беребиз.
Келиңиздер, парковкалары көрдүңүздөр, кеңири. Эң негизгиси туугандар кыргыздардыкы да, кыргыздардыкы. Башка бирөөнүкүгө деле бартабыз. 1 килограмм аштык суммасы канча болот? 2100 болот. 2100 болот. Чай, нан, салаты бар ичинде. Чай, нан, салаты бар. Анан туугандар Москвадан келгендерге нан, чай бесплатный, безлимит бияга, безлимит. Ошону айтып коелук. Безлимит. Шашылабыз. Келгиле туугандар, башка бирөөнүн чайханасы атайын бартабыз да, туурабы? Мен ушул видеодо айтайынчы. Мен көрбөдүм да, чындапчы, башкаларды кыргыздарга келгенинче. Биз эле ошо тамак түшкөн эл экенбиз, эми не кылайлык эми ушундай болуп жаралып калыппыз. Көрүнгөндүккө киребиз да, чындапчы. Эми өзүбүздүккө келсек, өзүбүздүк бир туугандар ачып тур азыр. Шеф менен бир сүйлөшөлүкчү, кандай болду? Качандан бери иштеп атабыз? Мону келтириптсиңер, тустун. Шеф ким экен дегенде, мына шеф, ассалам алейкум. Күнсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр өзүңөр кандай. Кызмат кылат деп ачып алдыңар. Кудайым буйруса ачылдык. Кыргыз чайханасы кыргыздар үчүн, бүт баары кыргыздар, руководство бүт кыргыздар. Кудайга шүгүр. Кыргыздар келип атат. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Кыргыздардан айланса болот. Кыргыздарды дагы деле болсо күтөбүз. Келиңиздер, туугандар. Бүт баары өзүбүздүкү, иштегендер кыргыздар. Суусундуктар, тамактар, бешбармак, бүт эле кыргыздардын тамактары. Мага эмблемаңар жакты бул. KG House деп өтө өзгөчө. KG House англис тилинен кыргызча которгондо дом, үйдө. Кыргыз үй логотип менен. Бүт баары кыргызча. Аталышы дагы кыргызча названиясы. Бүт тамактарды өтө даамдуу кылат экен. Мен азыр куурдак жедим, Куурдак менен досума көз аш жедик. Бир люле кебаптан. Вообще, куурдакты кандай кыласыңар? Эти кандай? Вообще, бул багы күндү какталган этке бышырылгандай болду да. Өтө башкача айла жегендей болду, чынын айтсамчы. Куурдакты сырын неде да? Анын секреттерин айтпай эле коеюн. Келгиле, бир көргүлө. Шүгүр тамактарга жалып болгон жок эч. Пока что бүт эле баары келгендин баары рахматын айтып кетип атат. Даамдуу тамактарды бергенге, чыгарганга аракет кылабыз. Элдин үмүтүн актаганга. Нан менен чайды бекер кылып өтө жакшы кылыпсыз. Нан менен чай бесплатно. Кыргыздарга бекер. Бир менюну бир көрөйүнчү. Бир элдер айтат да, бул кандай, не кымбат барзанбы, шорпо мына, тууганда шорпо мына. 270 рубль экен. Жок. Мына шорпо. 260. Бул кандай? Бул кифта шорпо короче. Башкачараак окшойт, Фарш менен. Амен болду. 260 рубльге туугандар, нан чай бекер болсо 260 рубльге кайда чай ичесиңер? Мына, ушул жерде чай ичесиңер. Мына, пельмен. 220 рубль дейт. Нан чай бекер 220 рубль болобу? Да? Мына. 220 рубль. 250 рубль, мына, чучпара шорпо дейт, мына. Нан чай бекер 250 рубль болот, туугандар, таксидегилер. Мен адрестерди полный айтып койдум. Таксистерге плюс ланчтарыбыз бар. Ланчтар. Ошол жөнүндө айтып бериңчи. 3 түрдүү ланч 250дөн 350 рубльге дейин. 3 түрдүү ланч бар. Салат кирет, суп кирет, первое блюдо и второе блюдо. Нан чай бекер. Өтө жакшы. Могу ценалары аябай жакшы. Кымбат эмес. 250 рубльге каяктан чай ичтиңер эле, туугандар, өзүңөрдөн эле көрсөңөр. Тамактары жакшы. Тамактары даамдуу экен. Мен силерге сунуштайм. Куурдагын сунуштайм, мен чынында мен жеген нерсемди сунуштайм. Билбей эле айтып берет дебегиле. Ошол. Рахмат. Кудай кааласа келебиз. Биз бири-бирибизди колдойлук, туугандар, жана да айттым го. Бири-бирибизди колдоп кылабыз. Жардам берип, ачылыпсыздар, кызмат кылалы деп атат. Панама номерлерге жазып, заранее айтып, келип бири-бирибизге поддержка болуп, по-любому башка жерге болсо деле барып чай ичебиз да, чынапчы. Өзүбүзгө келелик, өзүбүздү көтөрөлүк. Кыргыз поддерживать этип. Буюрса. Номерлерге жазып, чалып, заранее бронь этип, аштар заказ берип, келгиле, тойлорду чакан, анан жентек той, шоукести, жанагы сөйкө салуу деген полный салттарга ылайыкташтык. 50 адам, 70 канча 80 адамга чейин. 70-80 адамга дейин кеңири өткөрсө болот. Как раз өзү Марик. Московский той, чакан той 50 адам болот негизи. 50-60 арак бере алган болот. Лимузин токтонгон деле жерлер бар экен кеңири. Алдыга сайып арка менен чыгат.
Ошол аманда туруңуздар, видеону нарага берага таркатып коюңуздар, бири-бирибизге пайдашка берелик, биримдикте бололу туугандар. Жакындан бери мен видеолор чыгартам, биримдигибизди мындай көрүп жаман кубанып атам да. Алла разы болсун. Катталыңыздар, лайк басыңыздар. Ошол келерки видеодон көрүшкөнчө.